Салам, силер менен Айтурган Сатиева. Азыр менин жанымда 3 софит турат. Экөө алдымда, бирөө артымда. Силерге бул материалды айтып берүүм үчүн алардын жардамы чоң. Ага азыр өзүңүздөр көрө болосуздар. Болду. Жарыкты үйгүз колгойчу туранчы. Бүгүн мен сиздерге Кыргызстанда электр энергиясынын кантип пайда болгондугу тууралуу айтып берем. Учурда ансыз жашообузду элестете албайбыз. Бирок Кыргыз СССРнын жарыктандырышы үчүн 10 миңден ашуун сөөктү кайрадан көмүп, 18 миңдей адам жер которууга мажбур болгону тууралуу баарыбыз эле биле бербесек керек. Жетекчиликтин дыкат текшерүүгө албаган бир чечими экологиялык кыйроого алып келмек. Өтмүштөгү ушул жана башка кайгылуу окуялар тууралуу алдыда кеп салабыз. Жүрүңүз, 30-жылдардагы Фрунзе шаарына саякатка аттаналы. Албетте, бул саякат сизге жакмак эмес. Анткени ал кезде борбор кала кир жана караңгы эле, көчөлөрдөн сасык же туруп турчу. Таштандылар арыктарда ал тургай терезелердин астына чирип жатканын көрүүгө боло турган. Ал кездеги ашканаларда жийиркеничтүү экен. Журналист Шевченко ошол учурдагы коомдук тамактануучу жай тууралуу Советтик Кыргызстан гезитине мынтип жазган. Кардарларды тейлеген кир кийимчен адам кир колдору менен тамак ашты кармайт. Ал жакка арак ичип алган алдамчы, ээн баштар көп келет. Ашканага өз убагында күйүүчү май жеткизилбегенден ысык чай ичүү да мүмкүн эмес эле. Азык-түлүк столдун алдында жерде сакталчу. Бардык жагын караңгы. Азыр андай жашоону элестетүү кыйын. Сууну каалаган учурда кайнатып, ал эми азык-түлүктү муздатгычка салып коебуз. Бирок 30-жылдары мындай техникалар деле жок болчу. Ал эми электр энергиясынын зымын өз үйүнө чейин тартып келгендер да кээде жарым айга чейин жарыксыз калчу. Жергиликтүүлөр куроого от жагуу үчүн жакын жердеги чым көңдөрдү казып келчү. Натыйжада шаардын такыр эле кейпи кетип, казылган жерлерге суу толуп, безгек чиркейлер толуп кетчү. Андан бери жагдай түп тамырынан бери өзгөрдү. Азыр Кыргызстанда электр энергиясы ири көлөмдө өндүрүлөт. Жада калса, ашып калганын коңшу эки мамлекетке да сатат. Кана эмесе, толуу өлкөдө жарык кантип пайда болгонун чогуу билип көрөлү. Өлкөдө 1917-жылы 5 гана электр станциясы болгон. Кызылкыяда, Бишкек, Пржевальскийде бирден жана Ошто экөө иштечү. Борбор калаада иштеген станциянын кубаттуулугу 7 жылыткыч же 180 лампочканы гана күйгүзгөнгө жетчү. 30-жылдары энергетика тармагы күч алган. Москва электрлештирүү ишине акча аяган эмес. Өлкөгө кыргыз сууларын изилдегени окумуштуулар келе башташкан. Аларды кызыктырган бир гана суроо бар эле. Бул жерлерде гидроэлектростанцияларды курууга мүмкүнчүлүк барбы? Жарайт, эң ыңгайлуу жерлер экен деген жооп алышкан изилдөөчүлөр. Керектүү тетиктер алыскы аймактарга эшек менен жеткирилген. Элет жеринде жашагандар кызыгуу менен жаңы техниканы өздөштүрө башташкан. Журналист Ракитин биринчи патефон кантип Ильич совхозунда жаңырып, тозоктун кичинекей машинасы деп аталгандыгын жазып калтырган. Архивдик маалыматтарга ылайык, 6 жыл ичинде эле Кыргыз ССРинде 22 колхоз ГЭСи 5 жылуулук электр станциясы ишке берилет. Агырабай бийликтегилер иштин абдан жай жүрүп жаткандыгын айтып, талапты катуу койгон. Улуу ата мекендик согуш башталгандан кийин Кыргызстанга башка шаарлардан бир топ ири ишканалар көчүрүлүп келет. Чакан республиканын жетекчилигине ири завод-фабрикаларды электр энергиясы менен камсыздоо вазифасы жүктөлгөн. Энергия менен камсыз кылуу үчүн 1942-жылы май айында Ворошилов ГЭСинин, азыркы Лебединовка ГЭСи курулушу башталган. Эркектер согушка кетип, жумушка 7 миңге чукул балдар жана кыз келиндер тартылып, алар ызгаарга карабай баш көтөрбөй иштешкен. 1942-жылдын ызгаардуу кышы миңдеген кыргызстандык кыз келиндер белчесинен сууга батып, кетмен күрөгү менен жер казышкан. Бир көз ирмемге да тынууга болбойт эле. Эгер жумуш токтоп калса, аткарылган иштер суу алдында калуу коркунучунда турган. Кышкысын суу сордуруу жана тетиктерди алмаштыруу маалында техниканы кой, жумушчулардын кийимдеринен бери муз тоңуп калчу.
Күжүрмөндүк менен иштеген кыз-келиндердин эмгегинин аркасында 1 жыл 2 жумадан кийин ГЭС ишке кирип, согуш маалында Фрунзеге көчүрүлгөн заводторго экинчи өмүр берген. Кыска убакыт ичинде Фрунзенин айланасында мындай 6 чакан ГЭС жарык өндүрүүгө киришкен. Андай аракеттерге карабай электр тогу маал-маалы менен өчүрүлүп, Борбор калаадагы үйлөр 2 меши менен салынчу. Бири үй жылытса, экинчиси суу ысытчу. Тургундар кышка отун жыйнап, көмүр түшүрчү. Ал эми элет жериндегилердин көпчүлүгү жарыксыз отурар эле. Ошентип электрлештирүү маселеси кайра көтөрүлгөн. Ушундай учурда бийликтегилердин жаңылыш бир чечиминен улам өлкө чоң экологиялык көйгөйгө кептелмектигин Кыргызстан Коммунисттик партиясынын Борбордук комитетинин биринчи катчысы Турдакын Усубалиев өзүнүн мемуарында жазып калтырган. Саясатчы 1961 жылы Нарын областында кубаттуу жылуулук электр борборун куруу пландалгандыгын, ал өлкөнүн түндүгүн толук жарык менен камсыздамактыгын эскерген. Анда дарыяларды өздөштүрүп, ГЭСтерди курууга караганда көмүр колдонуп электр энергиясын алуу арзан болот деп эсептешкен. Нарындагы жаңы жеп кубаттуулугу боюнча Борбор калаадагы азыркы жылуулук электр борборунан 3 эсе күчтүү болмок. Миллиард тонна көмүрдү күйгүзүп, электр энергиясын алуу биз үчүн кызыктырарлык иш болгон. Ал аябай арзанга түшө тургандыгын айтышкан. Кагаздагы эсептөөлөр так ушундай эле. Жылуулук электр борборунун курулушун ишке ашырууну СССРдын мамлекеттик планы да колдогон. Мен да ал чечимге баш ийгем деп эскерген Усубалиев. Жепти курууга СССРдын мамлекеттик планынын кызматкерлери да катуу үндөгөн. Күндөрдүн биринде Турдакын Усубалиев Борбор калаадагы жептин мурдунан кара түтүн чыгып жатканын көрүп, жаңы салына турган жылуулук электр борборунун канчалык көө ыш чыгара турганын сураган. Жообу аны таң калтырган. Көрсө, электр борбордон бир суткада 300 тонна ыш көө чыкмак экен. Бул Ысык көл, Нарын облусу менен Чүйрөнүн көмүрдүн кара түтүнү каптап турат дегенди билдирет. Ал аймактарда тургундардын жашоосу чыдагыс болуп, жаңы жылуулук электр борбору орду толгуз экологиялык коркунучка кептемек. Жыйынтыгында талаштуу план ишке ашпай, Кыргызстандагы дарыяларды кубаттуу гидроэлектр станцияларын куруу маселеси көтөрүлө баштаган. Окумуштуулар кагаздарды карап чыгып, анын энергиясы өтө кирешелүү боло тургандыгына ынанган. Адистер негизинен Нарын дарыясына басым жасашкан. Советтик Кыргызстандын алдына маанилүү милдет коюлуп, жаңы ГЭС үчүн ири көлөмдөгү плотина куруу зарыл болгон. Инженерлердин божомолу боюнча Нарын суусу өрөөнгө коюлуп, ири суу сактагычка айланмак. Мунун аркасында арзан электр жарыгы гана өндүрүлүптүн болбостон, андагы суунун эсебинен айдоо аянттары да кеңеймек. Бирок ошол демилгеде орчундуу бир көйгөй жаралган. Ага ылайык суу алдында 24 000 гектар жер калмак. Ал аянтта 4 000дей турак жай, кыш заводу жана Токтогул аэропорту да бар эле. Андан сырткары 18 000 тургунду башка аймакка көчүрүп, 10 000дей сөөктү кайрадан жерге бериш керек болгон. 79 жаштагы Айсары Карагулова жарым кылым мурун кантип көчүрүлгөн эсинде. Бир күнү алардын айылына чоң унаалар келип, тургундар буюм тайымдарын жүктөй башташкан. Мен 4-чү баламды төрөгөм, ошондо 65 жаш баламды. Больницага кетип калсам эле анан түндө булду сороп келип тамдарды сүзүп туруп эле бир чоң краска иштетүүнүн эмелерин салып туруп эле түндө барып калышыптыр да квартиранын мурун эле каттап жүрүшкен. Бийлик өкүлдөрү алардын көчүүсүн колдон келишинче ыңгайлуу кылууга аракет жасаган. Жаңы мектеп, мончо жана оорукана куруп, көчүп келгендер үйлүү болуп, курулуш материалдарын да алган. Москва ГЭСтин курулушуна акча аяган эмес, жылына 30 миллиондой рубль бөлүнгөн. Азыркы учур менен эсептегенде 55 миллион доллар. Кийин Усубалиевди үйлөрдү суу алдына калтырган деп көп жолу күнөөлөшкөн. Айрым энергетиктер дүйнөлүк адабияттын алпы Чыңгыз Айтматов да ал курулушка каршы болгонун айтып келишет. Бирок ал иштерге сарпталган күч, жумшалган акчанын акыбети кайтып, Токтогул ГЭСи өлкөнү энергетикалык державага айлантты. Азыр Кыргызстандын жашоосу Токтогул ГЭСинен көз каранды. Андагы суунун абалы өлкөдөгү саясий кырдаалдын туруктуулугуна, митинг пикеттерге, жада калса алыскы айылдагы
кожо экенин маанайына чейин өз таасирин тийгизет. Себеби токтогул гэсинен чыккан жарык Кыргызстандагы жалпы энергиянын негизги бөлүгүн түзөт. Ошол учурдагы советтик бийликтин электрлештирүү боюнча дымактуу пландары болгон. Кыргыз жергесиндеги дарыяларга ондогон ГЭС салынмак. Күнүнө миңдеген курулушчулар иштеп турушкан. Калкты электр энергиясы менен камсыз кылууда гидроэлектростанцияларды эле куруп коюу жетишсиз эле. Өкмөт ар бир үй, боз үй, сарай керек болсо толук гана жарыктандырылсын деген тапшырма койгон. Советтик Кыргызстанга бир топ зым чубалгылар, трансформаторлор жана лампочка керек болгон. Алгач мунун баарын Сибирден ташып келип турушкан. Күндөн күнгө керектелчү зым чубалгылардын көлөмү көбөйгөндүктөн республика аймагына 9 электротехникалык заводдор курулган. Бирок СССРдин дымактуу ойлору толугу менен ишке ашпай калган. Союз талкаланып, аны менен биргеликте көптөгөн ГЭСтин тагдыры талкаланган. Нарын дарыясын бойлой курулчу 19 станциянын 7-сү гана бүткөн. СССР тарагандан соң өлкөдөгү заводдор биринин артынан бири жабыла баштаган. 90-жылдары курулуш бүтпөгөн ишканалар таланып, тонолуп, темир тезектер Кытайга сатылган. Жада калса айылдагылар да жөн жатпай тоодогу сарайларга кеткен зым карагайдын башына чыгып, электр чубалгаларын чечип, талкалап, арматурага өткөргөн. Бул тармактын жумушчуларынын көп жылдык эмгектери кантип көз алдыларында талкаланып жатканын карап отургандан башка аргасы калган эмес. Учурда Кыргызстандын жыл сайын өндүргөн электр энергиясынын көлөмү 15 миллиард киловатт саатка чейин жетип, бул тармакта 15 миңден ашык кызматкер иштейт. Алар миллиондогон жергиликтүү тургунду жарык менен камсыздап, коңшу Өзбекстан, Казакстандын айрым аймактарына электр энергиясын сатат. Үйдөгү жарыкты күйгүзүп жатып кээде кара жанын кар жүрүп эмгектенген энергетик куруучулардын эмгегин эстеп туралы. Кыргызстандын булуң бурчуна чейин электр энергиясын ошолор жеткирген. Эгер силерге бул видео жаккан болсо, каналга катталабыз жана достор менен бөлүшкөндү унутпагыла.